Үй-бүлөдө балдар нормальный ичпей чекпей намаз окуп мусулманчылыктын жолунда салык балдар болушуга мен көзүм жетет. Ошон үчүн тарбия үйдөн башталат. Үлгү ар түрдүү болот. Жаман ишти жасап аткан кишиден пример алыш керек. Значит, бул туура эмес экен. Адамдар бирөөдүн катасында на чужом ошибка учится дейт. Башкалардын ошибкасын кайталабаш керек жаштар. Ошондо сиздики кандай болуп калды ошондо сиздики? Меники туура эмес болуп калды. Мен ичип жүргөнүм мисалы үчүн. Менин балдарым ошо ошибкамды кайталабай, жакшы жолдо жүрүшүнө мен тарбия кылып, үмүтүм бар чоң. Агай, сиз мында, сиз иши атканда айбан болуп жүрбөйсүз көчөдө, жакшылыкка жүрөсүз. Жок. Жакшылыкка жүрөсүз, туурабы? Мен андай болгон эмесмин. Жана айтпадыңызбы, тамеки чексем да жакшылыкка жүрөм деп, туурабы? Анан эми балдарыңыз кандай үйлгө ашып айтат да, эч нерсе деле болбойт экен, жакшылыкка эле жүрүп, мына атабыз жакшылыкка эле жүрүп, эч кандай сөгүнбөйт, мас болуп келсе уктап калат деп. Ичкиликте Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозданган ыйман менен аман саарып Алатоонун кыргыздары. Орозонун тарых таржымалуу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Негизден жарамазан деген сөз араб тилиндеги Рамазан, Рамазан айы келди деген сөз да. Эми биздики көпчүлүгү баягы кыргыз болуп кеткенден кыргызча болуп калды. Эгерде орозо tutsa Аллахтын өкүмүн аткара турган болсок, Аллахтын өкүмүн аткарсак, анан бизге орозодон тышкары бул дүйнөдө да жана ахиретте мындай бактылык болот да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, ушул орозо үчүн мына айтканда менин үммөтүмө башка үммөттөн өзгөчө орозодо 5 өзгөчөлүк берилген дейт да. Коноктор айтсаңар, ушул азыркы мисалы ушул орозо кармаганда кээ бир ушул баягы фигура сактайын деп кармайт экен да. Кайсы бир инсан фигурасын сакташ үчүн кармаган болсо, анда ал фигурасын эле сактап калды да. Арыктап, семирбей, курсагы чыкпай калган бойдон эле калды. А бул орозо Аллахтын өкүмү болгондуктан, Аллахтын өкүмүн аткарып жаткан бул фарыз деген максатта кармай турган болсо, ошол эле учурда фигурасы да сакталат. Ошол эле учурда Аллахтын өкүмүн да аткарат. Ошол эле учурда карыздын да кутулат. Азыркы учурдагы ошол ученыйлар ошол орозонун ден соолукка пайдалуулугун жана рак ооруларына, башка ооруларга пайда экендигин азыр аныктап чыккан да. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи 14 жыл мурда эле айтып кеткен да. Алла Таала бизге парыз кылган да. Албетте бул медицинанын үчүн эмес, буну бир Алла Тааланын өкүмү парыз деп тутсак, иншалла Алла Таала жеңилдик берет. Ушул таравих намазында барып турган болсоңор, Алла Таала силерди ушундай жаңы туулган баладай, энеден жаңы туулган бала сыяктуу күнөөлөрдү кечирет дейт. Биз ошол досторду ушундай күнөөлөрдүн кечириш үчүн ушундай тарбия берип, ушундай орозо айынын фазилеттерин айтабыз. Ошол орозо кармоого үйрөткөнбүз. Анткени Пайгамбар айткан, бир инсандын көңүн оорутуш дейт, ал Кабаны 7 жол такагандан бетер дейт да. 7 жашта балаң 7 жашта келгенде намазга буйрур дейт да. Эми ал 7 жаштагы балага намаз фарз эмес, бирок ошо намазга көндүр деген менен да. Негизден ачуу маселеси күн менен эле. Ал календар эми чыгып атпайбы? Күн менен эле. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, силер орозону түнгө чейин толтургула дейт. Түн деген сөз күн баттуу болду, түн. Анда азан айтышлык шарт эмес, азандан кийин болушлугу шарт эмес. Азан бул фарыз намазга айтылат. Элдер даяр болчу ошол нерсеге, арам болду дегенде Мединанын көчөсүнө чыгарып туруп шарапты төккөндө ушу тизеге чейин болгон экен аракчы. Себебинде эл даяр болгон, руханий даяр болгондо биздин аз максат кичинекей боло берет деген болбойт. Демек, руханий жөнүнөн дайындаш керек, Эң негизги иман, Балам Өзбек ажа айткандай, баланы тарбиялаш керек. Балам могу деген арам жолого деш керек да. Кармаган да болбойт деш керек. Куранда айтып атат, жакындабагыла деп атат, зынага жакындабагыла, арамга жакындабагыла деп атат да, болот деген болбойт. Биз азыр өзүбүз эле улуу муундар өзү бузуп атпайбы? Кичине болот, ана медицина жагынан 50 грамм болот. Болбойт вообще эле. Дарат менен жүрөлү, гушул менен жүрөлү, намаз окуйлу болот, ошондон кылабыз. Улуу даанышманыбыз айткандай, 1000 кадамда 1 кадамдан башталат дейт. Ансыгандай 100 граммга канга деп берин айтып кеткендей, 100 граммдан да ошо алкаш болууга себеп болуп атат да, 100 граммдан башталып атат да. Алкаш мисалы алкаш бойдон туулуп калган жок да, эненин эмесиненчи. Мисалы арактын азабы ушу 100 граммдын артынан кыздарды башын айлантып, винодон ичиртип, ошолор мас кылып, чынын айтканда абийирин алып, ошо кызды бузуп, көптөгөн арыктын айынан зынакорлор болуп атат, мынакей. Көптөгөн аборт жазалуулар болуп атат, алдап калып көп кыздарыбыз бузулуп атат азыркы күндө. Мен айтар элем азыркы жаштарга, ошол 100 граммдын артында чоң бир балия тургандын сезели, билели. Билсе экен деген оюм да. Жакшы ой. Арактыга тыюу салуу бияктан баштасак болот эле да. Биякта имам туруп, имамдан эми туура жолдо жүргөн адам биринчи өзү үлгү болуп, башкаларды жаман жолдон тыйып, жакшылыкка тартуу керек дейт го. Бияктан тартышпай эле, мисалы
тиги байкеге динди туура жолду бияктан баштаса болмок да. Аны дегенде совет бийлигинде совет дöwрүндө чоңоюп ошого көнүп калдык деп атпайбы? Ош сарат атыбыз кем пайдашты аттоонан биреш деп. Эми имамга айтат элем, бияктан ошо динди баштап аракка тыюу салуу бияктан зыян жактарын айтып, жана башка жаштарга зыян жактарын айтса жакшы болмок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул арам нерседе шипа жок деген. Демек арактан же винодон биз шипа издебейлик. Баары бир ал нерседе шипа болбойт, шипа болушу мүмкүн эмес. Бул балким тескери таасир этип, кыргыз элинин бөлүп жарылуусуна жана бузулуусуна себепкер болот. Жана ошондой эле бул талкууда экинчи туулган маселе ким буга жоопкер деген маселе болду. Ким муну менен күрөшүш керек деген маселе болду. Кээ бирлер айтып атат, мугалимдер муну менен күрөшүш керек дейт. Кээ бирлер ата-энеге шылтайт, кээ бирлер коомчулукка шылтайт, кээ бирлер өкмөткө шылтайт. Коомчулук дейт. Коомчулук ким ал? Бул коомчулук деген сөз четке өзүнүн четке калтыруу деген сөз. Мен эмес, коомчулук деген сөз. Жок, урматтуу бир туугандар, мен кылышым керек, мен токтотушум керек, мен үлгү болушум керек дегенде адамдар биздин артыбыздан ээрчийт. Мен үлгү болушум керек дегенде балдарыбыз биздин артыбыздан ээрчийт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, ошондо бизди артыбыздан туура адамдар ээрчип, коомчулук оңолот. Рахмат. Чоң рахмат. Ана жанагындай азыркы биздин эне аталарыбыз жана биз деле ичип жүргөн кезде жаш кезде туулган күн дегендер отуруштар деген араксыз болчу эмес да. Азыр деле болуп атат, жана өзүгө ажы айткандай, чоң тойлор деле эне аталарыбыз каршы болот да. Арак койбо десек, жок, алар аракты койдурат. Ошо жерден баласына, келинине шампан ичирет. Ошону. Эми жалпыга коом көрүш керек да ушундай. Бул жерде эртеден бери арактын зыяны, пайдасын кереги жок, зыяны тууралуу көптөгөн сөздөр айтылды. Буну кантип токтотуу керек? Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй мисал алып карайм. Биздин үй бүлөдө деле ата энем союз мезгилинде тарбияланган. Ошо союздун эмеси менен улуу адамдар айтып атпайбы? Тиги ошо аракты ичип койчубуз деп. Азыркы учурда биздин үйдө той болобу, жакшылык болобу, жамандык болобу эч кандай бир дагы бөтөлкө коюлбайт. Элдер башында бизге жаман көрчү. Той болот. Той болгондо булар арак берген жок, тигинде мындай деп бизге бая жаман айтып башында ошондой болуп жүрдү. Бирок бара-бара азыр биздин айылда ошол Нарын областынын Акмыс айылы Атбаш районунда. Азыр ошондой жөрөлгөлөр көпчүлүк үйлөрдө байкала баштады. Элдер эч кандай эле арагы жок эле той өткөрүп, үйлөндүрүп, кыз узатып жашап жатышат. Бул кылса болот экен, Аракет кылса берекет деп кыргыз бекер айтпайт. Жасса болот. Эртеден бери арак жөнүндө көйлө сөз айтылды. Кыскасы жанагы ким бул имам айтып кеткенди коштот элем. Биз ар кимибиз өзүбүздөн баштасак, ар кимди айтып ошондо оңолобуз да. Анан могу Кыргызстанда телевизордон берип атпайбы, рекламалар аракты коостоп, бутылкасын коостоп, анан жаштар кызыгып ичип көрсөк эмне болот экен деп, жана ягуар тигиби деп, ошондой рекламалар жоготсо жакшы болот эле да, мен оюм. Негизи ушул жаман адаттын кайсы күнү жаман экенин билгенден баштап токтотуш керек да. Анан мурда көнүп калган, анан ошо бойдон улап атам депчи. Анан мындай да өзү мисалы үчүн арактын арам экендигин билип, бирок балдары өзү ичип, анан балдарын ичпе деп тарбиялаган кишинин баласы да кийин баласын ошентип тарбиялайт да. Өзү ичип, анан балдарына арам болот ичпе деп тарбиялайт. Анын балдары да ошентет да. Анан бизде мындай деп атпайбызбы, жана коом күнөөлүү, аркы күнөөлүү берки баарыбыз жоопкерчиликтен коркобуз да. Ага шылтайбыз, буга шылтайбыз. Мунун өзү да чоң күнөө негизичи. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүздөн баштап эле токтотуп, ичпешке аракет кылышыбыз керек. Өткөн жылы Чолпон атада кайнатасы, кайненеси менен отуруп, кызы чогуп кетти, аналам деп күйөө баласы чогуп өлүп калды. Мына өзүм көрдүм былтыр. Анан эми бул киши менен курбалдаш экен, бул агай. Эмнеден чөгүп кетти? Арактан чөктү да. Анан курбалдаш экен, бул киши айтып атпайбы? Мен сайыл ичем, анан балдарым тиги тарбия деп. Жок, ичкен жерде дегеле тарбия болбойт. Ошо келиниң деле сыйласа деле калжаңдап өлүп калгыр деп тетири карап сүйбөйт. Бир күн болсо бир күн бир досуң менен көбүрөөк ичип алып кызы болбосуң, ошондо келинин колтугуна жетелеп киргизет. Бул бир андайын талайын көргөм мен. Ошондуктан ушул эне ичип балага эч тарбия берем деген туура эмес. Аны эми рекламада атпайм мына балдар. Булардын айткан балдар туура. Батыш мамлекети демократия менен кошо чумалын ооруундай кылып туруп, ушул балекеттин бәрин батыш мамлекет алып келди. Жана роликтен көрсөткөн анамынан берки балекеттерди бәрин көрсөтүп атпайбы? Ошон мурда союздун убагында идеология секретарлары, идеологический атеизм боюнча тиги атеисти жаманатты кылчу да. Анда ошо кесе секретар бар болчу, бирок ошо коомдо ошол немерек болчу да, мунуга жакшы тарбия неме болчу да.
Анан эми ошону азыркы өкмөт кабыл алып туруп, программасы менен кабыл алып туруп, өкмөттүн алдында бүт бир жерлерде буюштуруп, ушундай алып туруп, өкмөт жардам берип, өкмөт жанынан жардам берип, мусулман мамлекеттердин немесин киргизмейинче бул коом болбойт. Чуманын огундай болуп, батыштын жана жашыл доллары бүткүлүн бузуп атыр. Менин оюм ушундай. Арактын зыяндуулугу туруста элибиз көп эле запкы тартты. Мен бир ырым жазган элем, ошону арак туруста окуп берейин. Канчанын башын жеди арак, канчанын малын жеди арак, канчанын көзүн соолутту арак, канчанын дилин оорутту арак, бирөөнү жумуштан кууду арак, бирөөнү турмуштан бууду арак, бирөөнү атадан жеритти арак, бирөөнү баладан кейитти арак, жигитти көчөдө жаткырды арак, досту достко аткырды арак, келинди жесир кылды арак, баланы жетим кылды арак. Кимдердин абийирин төктүрдү арак, күнөөсүз кишини сөктүрдү арак, кыйынды ойго чөктүрдү арак, эркекти эркекке өптүрдү арак. Мен мына өткөндө бирөө айтты, бир үйдө 4 киши бар дейт. Бәрі 45-тен өтіп кеткен, 60-қа жақын өткен. Біреуінде үй біле жоқ, бүт бәрі арақ жақшы көрді. Қартаң енесі оқат пішіп бәді екен. Кечеуін жақында біреу атасына кемпір таба албай жүрді. Анан араң зорға біреу тапсақ дейді, баласы алкоголь екен дейді. Енем кетсе мен кім бағады деп бербей қой дейді. Аялы жоқ екен, енесі бағады екен. Мына ошондай нәрсе турмушубузда аябай көп болады, урматтуу туугандар. Биздин коомубузда biz хи-хи ха-ха деп жүрүп, арақ кичине көңүл көтөрөт экен деп жүрүп, ушага келдик. Өзгөчө мына жаш кыздар ичкенден кийин эмне кылып атканын билбей калат. Ким менен жатып атканын билбей калат. Жана Ягуар деген балекет азыркы чыккан. Бир ичкенден кийин эмне кылганын билбейт экен. Анан балдар сүйрөп келет экен анан. Ягуар берип туруп. Мына ошон үчүн биз кичинекейинен баштап бүт бәріне үйрөтүш керек. Мына мынага жолоо эч качан жакындоо деп. Анан жана мына кече жакында мына кышында көргөн атты. 23-төгү жигит ичип алып туруп, 2 кичинекей баланы таяк менен сабап өлтүрүп коюптур. Өз көзүңөр көрдүңөр. Бул айбан да. Анан эртесин сурап дейт, эмне өлтүрдүңүз билбейм деп айтты. Мен өлтүргөнүмү билбейм деп. Көрдүңөр кандай нерсе алып келет. Ошол деле 100 граммдан баштаган. Ошол деле атасы мүмкүн культурун ичип жүргөн. Атасынан үйрөнгөн. Мисалы мына биз келип жаңы жылда кол тоз көтөрүп атсыңарбы? Ошонуңар балдарыңарга тарбия берип атканыңар. Жаңы жылда балдарыңар лимонадты көтөрүп атат. Мен мына ошонун эмесин айтып коеюн. Өткөндө бир ажыга барып келген киши бизди чакырды, ошо ажылыгын жууп. Анан барсак, ажынын колунда стакан турат. İçine sok koyalgan. Acı aldan tışlap koymayızın dесек, kөнүп калып турмун дейт. Анан бүт бери ажыга калоозун тос кылып айтып атат. Урматтуу туугандар, кыргыздын батасы тос болуп калган. Ажыга калоозун стаканды кармап, ичине сок коюп алып айтып атат. Анан ажыда эң артында колунда стаканга ошо сок коюп алып айтып атат. Көрүңүз, аракты тыштап койду, бирок соо эмес стаканы алып калды. Анткени кичинекейинен баштап ошо көңгөн ушул. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип калды. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен биз арактын пайдасы жана зыяны жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүн сиздерге ошол бүтүндөй Кыргызстаныбыздын 7 дубанынан келген биздин коноктор жана ошондой эле эс алуучулар, агайларыбыз, мугалимдер, педагогдор жана ошондой эле жаштар өзлөрүнүн ойлорун айтышты. Ар бир ой баалуу. Бирок сиздер билдиңиздер, кыргыздын эң негизги душманы бул арак экен. Арак узун болсоң кыскартат. Арак катуу болсоң жумшартат. Арак түбү келип түбөлүктүү о дүйнөгө себепкер кылып уктатат. Байка кыргыз, бир нерсе башталууда. Баткак кеткен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен корком жан дүйнөң ач калууда. Биздин данышманыбыз жана биздин ойчулубуз айтат,
Кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот. Жана дагы ыйык кереметтүү Куранда айтат, силер өзүңөр өзгөрүлмөйчө коом өзгөрүлбөйт дейт. Демек, өзгөрүлө турган убакыт келди. Балдарыбызга, неберелерибизге үлгү бололу. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин Ысык көлдөн коштошот. Ассаламу алейкум.